Тандоосуздукке адамга ар дайым тандоо берилет. Кандай жашайм десеңиз, ал сиздин чечимиңиз болгону мен айткым келет. Качан көңүлү жок, баягы жашоо башталат аял эркектин ортосунда. Өзүн идеалдуу сезип алганда, өзүнүн жакшы жагын ушурудай кылып мойнуна тизип алганда, Кудайдын сүйгөн пендесин критикалагандан, андан идеалдуулукту күткөндөн проблема башталат. Көңүл жок жашап жүрүү бир күнү измена калып келет. Балдар үчүн деле кыйын. Ата эненин муздак мамилеси балдарга стресс, ажырашууга алып келиши мүмкүн бара-бара. Ажырашуу бул аял адамдарга өкүнүчтү алып келет. 98% аялдар өкүнүп калышат. Ой, баланча деле ажырашты, сонун жашап атат дешет. Сиз ошондой күчтүүсүзбү? Сиз ошондой эрктүүсүзбү? Ошондой өзүңүздү өнүктүрүп кете аласызбы? Бул бир. Мүмкүн бирөөнүн бир сторис, инста жашоосун көрүп атасыз. Анын ичинде, жан дүйнөсүндө, үйүндө эмне болуп атат, сиз кайдан билдиңиз? Үй бүлөдө бир эле сиз эмес да, балдар дагы бар. Ата эне ажырашканда бала катуу стресс алат. Америкада деле ушинтип ажырашып кетишет, жакшынакай эле жашашат дейт. Айланайындар, биз Америкада жашап турган жокпуз. Американын цивилизациясы башка, бала тарбиялоо системасы башка. Биздин балдардын психологиясы ата эненин ажырашуусун көтөрө ала турган деңгээлде эмес. Балдар катуу кыйналат. Балдар эзилет ата эне ажырашканда. Өмүр бою травма болуп калат. Мен ушул азыр аялдарды кабыл алып жүрөмүн го. 40-50дөгү аялдар келет. Күйөөсү менен проблемасы бүтпөгөн, кайын журту менен проблемасы бүтпөгөн. Маселе каяктан келип чыккан? Маселе ошол ата энеси мамилесинин муздактыгы, ата энесинин уруша бергендиги, баласын сындай бергендиги, айтор көп нерсе бар бул жерде. Тандоо сиздики, ар дайым адамга тандоо берилет. Кааласаң бактылуу болуп жаша, кааласаң бактсыз болуп жаша дейт. Мына биз жарык ааламда жашап атабыз да. Күн сайын бизге мүмкүнчүлүк берилет. Бүгүндөн баштаңыз, Кудайдын пендесин критикалабай, жакшы жагын көрүңүз, отуруңуз, дептер ручка алыңыз. Думайте на бумаге дейт орустардын бир жакшы сөзү бар. Качан үйлөндүңүздөр? Үйлөнгөн күндөн берки күйөөңүздүн бир жакшылыгын эстеңиз. Бир жакшылык кылгандыр айланайын, бир төрөп келсең балаңа чуркап жетип баргандыр. Ооруп калсаң бир ооруканага сени көргөнү сагынып жетип баргандыр. Бир байпак көтөрүп келгендир. Ошол жакшыны бир көөртөлүчү, бир камырдай кылып көөртөлү, жакшыны көргөндөн анан биздин жашообузда жакшы нерсе башталат.